Кайрымдуулук дегенде көбүнчө азык-түлүк, кийим-кече жагынан жардам берүүнү элестетем. Бирок арабызда жардамдын башка дагы көптөгөн түрлөрүн ишке ашырып, Кыргызстандын деңгээлинде өзгөчө коомдун аялуу катмарына кайрымдуулук кылып келаткандар бар. Ошого чейин Азаматтын демилгеси менен, элдин жардамы менен тез убакта бүттү. Мен ойлогон эмесмин. Анан эмне кыларымды билбей айлам кеткенде Азаматка бардым. Азаматка барсам, Азамат колунан келген жакшы жардамдарды берип атат азыркыга чейин. Жетекчиси Азамат Байматовго ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтам. Жапарды таап берген силерге рахмат. Сизди таап берген Азаматка рахмат. Жетекчибиз Азамат Байматовго айтайын дегеним, ошондой балдар төрөлө берсин биздин Кыргызстанда. Ушул бизге Азамат энебизди көпүрө кылып берди, Кудай да. Кайгырып жүргөндө барчын куштар болуп учуп келип, ушундай агырга тургузуп мени көтөрмөлөп койду. Бактылуу болтурго ооруп атчаптым. Сиз угуп аткан подкаст «Киши» деп аталат. Менин атым Элмурат Ашыралиев. Бул подкастта коомду жакшы жакка өзгөрткүсү келген жана ал үчүн өз салымын кошкон кишилер менен тааныштырам. Көбүнчө түшүндүрүп айтам, бул деген жөнөкөй кичинекей фонд. Бул өкмөткө кайрылгандай эле кайрылып атышат да. Мен мисалы социалдык министрликте отуруп бир кызматта отурган инсан эмесмин. Сен мени түшүнгүлө, мен жөнөкөй эле бир карапайым жигитмин. Мен колума эмне келет, ошону кылып жатам. Бир моментте эки баланын оюн орундата албаган бүгүн ата-энеге кыйынчылык болуп атат. Коомчулукта көп көйгөйдү мен чече албайм. Кайрымдуу бол коомдук фонддун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматов. Бул эпизод өзүнүн кайрымдуулугу менен коомго салым кошуп келаткан Азамат Байматов туурасында болот. Ал Кыргызстанды түрө кыдырып, муктаж болгондорго жардам берип келатат. Кайрымдуулук Азамат үчүн кандай мааниге ээ экенин алдыда өзү айтып бермекчи. Биринчи бөлүм. Азамат менен Кайрымдуу бол фондунда сүйлөшүп отурдук. Ал кайрымдуулукту кечээ күнү эле ойлоно калып, кыла калган ишим эмес дейт. Кайрымдуулуктун тамыры тээ бала кезде баштан өткөргөн окуяларга барып такалат экен. 1989-жылдары анын үй бүлөсү оор сыноого кабылыптыр. Аны эстегенде көздөн жаш тегеренет. Менин атам өтө оор дартка чалдыккан. Өпкөсүнөн эхинокок деген курт өпкөнүн эмесин жеп, ошол чоң тешик айланып, анан атам больницада өтө сөөк менен тери калган да. Немис улутундагы бир инсан ошондой бир жакшы дары жасайт экен. Ошол дарысын ичип, ошондон жакшы болосуң деп, ал киши ушундай жакшы сөзү менен жардам берип, дары менен берип, ошентип кыскасы атам жанагы оорусунан жомоктогудай айыгып, врачтар таң калган. Ошондо ошол коркунучтан бизди алып чыккан бир жакшы инсан болду. Ошондой бир жакшы адамдар бар, дүйнө өзү сакталып турат. Эгерде ошондой жакшы адам болбогондо, балким мен бүгүн жетимчиликтин күнүн көрүп, балким тагдырым бир башка нукка бурулуп, мен бул ишти ушул себептен кичинемден жасап келаткан ишим. Менин атам бүгүн кашымда. 70 жашта небере жетелеп жүрөт. Кичинемден келаткан нерсе болгону өзүм чоңойгон сайын муну чоңойткум келет да. Адамдарга көбүрөөк жакшылык кылып, ушундай иштерди көп жасагым келет. Аркамда жакшы ишим менен из калышы керек. Кайрымдуу бол фонду түзүлгөнгө чейин эле Азамат достору менен бирге жардамга өтө муктаж болгон. Колунда наристеси бар, буту баспаган Айзада аттуу эжеге үй салып берген. Үй салынып, Айзада эжеге тапшырып атышканда чакан той өткөрүшкөн экен. Ошондо апалардын сүйлөгөн сөздөрү Азаматка катуу таасир этиптир. Силердин бул кылганыңарга биздин жүрөгүбүз толкуп сүйүнүп турат. Бирок бир эле Айзада эле эмес, Айзадага окшогон миңдеген кыргыздын кыздары, энелери ыйлап жатышат. Айкөл элдин уулдары бүгүн эмнеге майдаланып кеттиңер? Өзүңөр көчөдө кымбат баалуу машина айдаганыңарга сыймыктанып сүйүнүп чуркап жүрөсүңөр. Көчөдө канчалаган аялдар, канчалаган ошол кыргыздын санын көбөйткөн энелер көчөдө ыйлап жүрөт. Ошолорду үйлүү кылсаңар болбойбу? Коомдун ичинде коомдук фонд кылып алып туруп, көбүрөөк жакшылык мындай иш үйдү көбүрөөк салсаңар болбойбу? Деп мындай менин намысыма ушунчалык мындай бир тийгизе сүйлөгөндө мен чындыгында ойлондум да. Анан ошондон улам 2016-жылы майдын 28-inde биз колубузга күбөлүк алдык. Фонд деп коомго. Ошондо Кайрымдуу бол коомдук фондунун туулган күнү болду. Ушул күнгө чейин 26 үй салдык.
буга биз бир дагы улуттан жардам албастан, арабтан, түрктөн, Кытайдан карыз алган жокпуз. Жалаң кыргыздын патриот уул кыздарынан ушул иши бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат да, Кудай буйруса. Ошентип уюм негизделип, азыркы күндө ал жерде 7 кызматкер иштейт. Бир киши 4 кишинин жумушун аткарат дейт ал. Расмий катталып, ишин жаңы баштаганда кийим-кече жана азык-түлүк бекер тараткан дүкөн ачышкан. Бул дүкөндөн биринчи, экинчи топтогу майыптар, жалгыз бой энелер документтери менен келип, өздөрүнө жана кичинекей балдарына кийимдерди бекер алып кетсе болот. Анан мен бир күнү секонд-хендке жанынан өтүп баратсам, бир эне ошол жерден бир эме көрүп атыптыр, кийимдерди көрүп атыптыр да. Анан ошону карасам, эми колунда баласын жетелеген эне, бирок чөнтөгүндө карасаң анчалык акчасы жок экени көрүнүп турат. Бирок бир жакшы бир көзү менен эне байкуш алып бергиси келип жатат, бирок өкүнүчтүүсү акчасынын жоктугунан баласынын оюн орундата албай. Бул нерселер мени көп ойлондурат. Анан мен 1-2-3 досторум айттым да 5000 сомдон чогулттук, Кореяга жөнөттүк, биздин тааныштарыбыз бар эле. Анан аяка заказ бергенде биз айттык, көбүнчөсү энелерге болсун, анан балдар кыздарга болсун, эркектерге керек эмес. Бизге кийим жөнөткүлө дедик. Аяктан 420 кило биз кийим алдырдык. 1-2 кийилген эле кийимдерди алдыртып атабыз. Келди кийимдерибиз. Анан бул магазин ачылганына мынакей 4 жыл болду. Ошол алып келгендеги кийим бүгүнкү чейин түгөнө элек. Мынакей себеби ал кийим түгөнөр менен кайра бияктан келатат, тияктан келатат, ал магазин күндөн күнгө чоңоюп атат. Бүгүн мына чоң кызматын кылып жатат. Мына саны бир менимче бир 20 миңге жетип калды ошол жерден кийимдерди таратылып аткан саны адамдардын. Кайрымдуу бол фондуна күнүнө телефон аркылуу 50-60 киши кайрылат. Андан тышкары фонддун өзүнө арыз муң айтып келгендер да болот. Бирок кээде алдап, жардам сурап кайрылгандар да болот экен. Жардамга муктаж адамдар бүгүнкү күндө бизге кайрылганда көбү алдап кайрылгандар да бар да. Алдайт, үйүм жок дейт, балам жок дейт, күйөөм жок дейт. Күйөөсү жок экен деп туруп барып тамак ашынан квартирага бир убактылуу эмеге чыгарып жардам бергенде, анан бир жуманын ичинде мага бир телефон чалуулар болгон. Күйөөсү чалат. Сен менин келинчегиме соо эмес окшойсуң. Сен эмне үчүн барып мен аялымды квартира чыгаргандай сага ал кандай кызмат көрсөттү деп бир оюн туура эмес жака буруп туруп, мен чыксам сага мынтем, тигинтем деп коркутууну жасаган учурлар болгон. Мен түшүндүрүп аткам, келинчегиңер кайрылуусу мага ушундай болгон. Бирок колуман келген мусулманчылык парзым, адамдык милдетим. Бардым, ачка отурган балаңдын курсагын тойгуздум. Кийими жок отурган аялымдын үстүнө кийим кийгизип сенин бир тууганың катары колуман келген жардамымды бердим. Адамдар жашоодо сөзсүз эле аласа бересе акчалай материалдык соодалашуу эмес, адамгерчилик менен соодалашкан, көңүл менен соодалашкан учур болот деп түшүндүрүп, ушундай жакшы жака бурган учурларыбыз бар да. Кайрымдуулук жолунда ар кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болот. Бул ишиңди токтотуп, башка ишиңди бүтүр дегендер да чыгат. Аларга Азаматтын бере турган жообу бир эле. Мен бир ушундай бир көктүк жагым бар да. Эгер алдыга бир планды коюп отурган болсом, мага эч нерсе тоскоолдук бердиртпегенге аракет кылам. Анткени аны бүтүрүш керек, жыйынтыгын көрүп, анан жүрөгүмдө ыраазы болгондугум бул мен дагы кийинкиге болгон эмем болчу да. Анан ошон үчүн үй бүлө ата-энеме ошону туура түшүндүргөнгө аракет кылчым. Азаматтын алгачкы кайрымдуулук иши өз айылынан башталган экен. 2014-жылы айылдагы көчөгө жарык орнотуп, элдин алкышын алууга жетишкен. Анан кечинде элдер өтүп атканда аябай ыраазы болуп, сүйүнүп, баягы караңгы жер жарык айланганда көчө жапжарык болду. Элдер аябай ыраазы болуп, батасын берип, анан мен ушул иште айылыма жасап, анан ошол эле областка чыгып, кыскасы ушинтип анан бүгүн мына республика чыгып, эми мына дүйнө кыргыздарын башын бириктирип, мына ушундай чоң деңгээлдеги иш жүрүп жатат. Деги эле токтобосо экен деген үмүттөмүн. Кайрымдуулук иш деги эле токтобосо экен деген үмүт менен сооп кербенин түзүшкөн. Жардамга муктаж адамдарды алдын ала аныктап, анын негизинде үй салып берип, кийим-кечелерди, майыптар үчүн коляскаларды, балдактарды алып барып беришкен. Бүтүндөй ошол биздин 7 дубанды кыдырып, канча адамдар сүйүнүп, ата-энеси жок, ата-эне мээримине зар балдар, ошол жыртык тапчыкасы менен жүргөндөргө барып, татынакай жаңы ботинканы кийгизгенде алар ушунчалык сүйүнөт.
мен андан ушунчалык мындай рахат алам. Ошол кичинекей балдар атасынан мээримине зарыгып турган балдар чуркап чыкса ошону атасындай боло албасам дагы бир кучактап мээрим төгүп, жакшы көрүп, аларга сен чоңойгондо сен мондай болушуң керек мына деп, бул нерсе мени ушу жан дүйнөмө бир жакшы бир эмелерди алып келет да. Ошентип 7 областты бүт кыдырып, азыр акыркысы Талас областы калды. Соопкербендинчи. Сиз Киши подкастын угуп атасыз. Бул эпизоддо Азамат Байматов туурасында сөз болууда. Экинчи бөлүм. 2017 жылы социалдык өнүгүү министрлиги менен ар бир облустта жүрөктөн жүрөккө деген акция өткөрүшкөн. Иш-чарага жалпы 500 бала катышыптыр. Ойлоп көргүлө эми мындай элестетүү мененчи 500 майып адамдын келишлигинчи. Бул масса эл ичинде ошондой адамдардын жашап аткандыгын, аларды мындай бир адаптация, мисалы элге, коомго аралаштыруу негизги максаттар болгон да. Жашынакай стол дайындап, концертный программа кылып, алар отуруп кадимкидей концерт биринчи жолу киришкендер көп экен да ошонун арасында. Ошондой жерге отуруп көрбөгөн жандар, ошондой жер бар экендигин билбей, үйдүн ичинен эле баягы акыл эси тунук, баягы келбеттен 12 мүчөнүн толук болбогондугунан уялып көчөгө көп чыкпагандар. Алар ойлошот экен да, жашоодо мен эле ушундай окшойм деген сыяктуу түшүнүктө. Тагдырлаштары көп экендигин билбейт. Бирок жанагы жерге келип алып, аралашып, анан концертти көрүшүп, жанагы өздөрү телевизордон көрүп жүргөн ырчыларды, атактуу ырчыларды ошол жерден көрүп, алар менен чогуу бийлеп, алар менен чогуу кармашып, алар үчүн сонун көз ирмем болду. Ошондой көз ирмем тартуулаганга аракет кылдык да. Бул көзүл көрүнүштү көрүп алып дагы жүрөк толкуду, аябай сүйүндүк. Азамат ошол күнгө чейин кийим-кечеден, буюм шаймандар жагынан каралашып, үй салып берип келаткан болсо, эми ар кандай илдеттерге чалдыккандарга да жардам берип, кайрымдуулуктун дагы бир эшигин ачууга жетишкен. Дарылануу үчүн чет өлкөгө баргандарга ортомчуларсыз сүйлөшүү жүргүзүп, муктаждарга жардам бере баштаптыр. Орто жолдо акча жасагандарга жакпай атабыз, бирок башкысы карапайым адамдарга жаксак болду дейт ал. Гепатит же болбосо сарык оорусуна каршы дары-дармектерди чет жерден алып келип, өз басына сатып атыптыр. Ортодогу айырма болсо асман менен жерде экен. Биздин Кыргызстанда билесизби, мен мунун баарын далилдеп бере алам. 55 000 сомго ушул бир пачка, бир коробка могу дарыны 55 000 алышат. Ушуну 55 000 сомго сатып алышат. Ошол эле жерден Индияга эптеп бутубуз жеткен жерден чындыктын бетин ачуунун жолундабыз. Ушуну Индияга жеттик. Жеткенден кийин сурасам, бул дары Индияда 19 000 сом турат. Бүгүн биздин Кыргызстанда эми билбейм, айтып отурса сөз көп да, арман көп. Аптека ачып туруп, эбегейсиз байлыкты жыйган, байлыгын топтогон биздин көп агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Бирок жалаң эле пайданын көзүн көздөбөй, да кичине жеңилдиктер да түзүп, элибизди ойлогонго келсек. Азамат тиерде, берде ушундай күн ушинтип башталат. Анан аларга соротуу, мен эми бара калып жардам бере албасам да жакшы сөз менен жардам бергенге аракет кылам. Сабыр кылайлы, шүгүр кылайлы деп соротом, жакшы жол көрсөтөм, байланыштарды түзүп берем. Ушинтип эле баягы күн өтө баштайт. Анан өзүмдүн айтып атпаймынбы, жеке ишим бар депчи. Иштеримде дагы бир туугандарым иштейт. Ал жакка чуркап барам. Кайра бул жакта. Кыскасы ушинтип күндөр өтүп жатат, ошентип атып кеч кирет. Кечинде мен бияка жазып койгом, кеч саат 6-дан кийин чалбагыла, мен да эс алайын дейм. Ага болбой карабай чалышат. Анан мен өткөндө бир ушундай случай болду. Түнкү саат 2:30 чалды. Анан мен ал кишини уруштум да, байкени. Байке, Азамат деп аябай бир эме менен чалды. Анан мен да баягы уйкусуроо менен ачууланып, эми уйку бербейсиңерби? Мындай мен деле жаммын да, эс алышым керек. Саатты карап чалбайсызбы, байке? Саатты карап чалбайсыз десем, мага бир ооз сөзү мен уйкумду ачып берди ошол жерденчи. Мындай сразу эмете түшө эле, Азамат, кечирип койчу алтыным, кечирип койчу. Мен саатты деле көп байкабай эметип калыптырмын. Мен 10 күндөн бери уктай элекмин. Мен канча уктан бери уктай элекмин, баягы уйку күн менен түндө эметип алыптырмын. Баягы жаным ооруган жаман экен.
кечирип койчу, уйкуң таттуу болсун, уйкуң буз койсом кечирип койчу деп эле телефонду өчүрүп койбодубу? Уйкум жок да, жараткан. Карагыла, эми ушул жерден карасаңар, канча убакыттан бери уйкуну көрбөй деле адамдар жашап атыптыр да. Уйкум ачылды дагы эле кайра телефон чалып эле, кайра звонить этип эле кечирим сурадым, байке мени кечирип коюңузчу. Баягы уйку суроо эмески, бир аз эме жүрөгүңүздү оорутуп алдым окшойт. Эмне кылыш керек болуп атат дедиңиз деп кайра сөзүн оңдоп, жылуу сөз айтып, эмне кылып тигиндей мындай деп анан адресин сурап, мен ошондо түндө туруп алып бардым ошонун үйүнөчү. Түндө. Себеби жолдо барганчамда көзүмөн жаш тегеленип, менде ушул түшүнүк да, кыскасы бир тууган. Жан дүйнөм ушул нерсе менен тынчтык бербейт. Абалы өтө эле оор. Дүйнөдөн өтүп кетти ал адам. Дүйнөдөн өтүп кетти. Акыркы сөзүндө мен сага ыраазымын Азамат, тигиндей мындай жакшы сөз калды. Ал адам дүйнөдөн өттү, бүгүн жер астында. Азамат Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Азыр жеке ишкер. Ал бала кезинен эле ишкердикке жакын болчу экен. Мен кичинемден эле мындай ушул кыялдар менде болчу да, мисалы бизнесмен болгум келе берчү да. Өзүм кичинемден бизнеске аралашкам. Мен 4-классымда көчөдө Бишкекте Аламединский базар, мен ошондо нан сатчым. Ата энеме жүк арткандан эме болчумун да, каникулга чыкканда жардам бергим келе берчү да, анан мен үйдө эң кичүүсүмүн. Өз алдымча мындай бирдеке кылгым келе берчү да. Семечка сатып, ошолорду жанагындай пленкага мынтип салып туруп, килограммда алып келип алып, сагыздарды алып келчим. Анан ошону сатып алып туруп эметип, анан баягы тамекилерден бир Саратан деген жана бирдеке деген тамекилер болчу. Ошолордон алып келип алып, ушинтип бир кыскасы ушундайга эметебчи. Мен өзүм азыр түшүнбөйм да, мен бала кезден оюнга тойбой турган убагымда ойной бербеймби дейм да. Анан ошол күндө ата энем урушчу да, эми аны кылбай эле, сен анан көрөк мындай кыл, андай кыл, сабагыңды оку дечи. Сабакта деле ударник болчумун. Бирок азыр классташтарымдын жанында мен сыймыктануу менен тура алам. Анткени ошол күн, ошол мезгилде балалык күнүмдө баягы уялтканы менен бүгүн сыймыктанып атат да. Карапайым элдин арасында кайрымдуулукка жакындары көбүрөөк, ал эми жогору жакта турган адамдарда азыраак сезилет дейт ал. Ушул күнгө чейин берилген жардамдын баары карапайым адамдардын салымы менен ишке ашырылып келатканын айтат. Кыргызда жаманын жаап, жакшысын чыгарып келген. Бүгүн билесизби, азыр мына мен телеканалга барып туруп, бүгүн эртең бир майып адамга там салдык, ошону бир чагылдырып берип коесуңарбы деген сунушту көтөрүп барганда мен кандай жооп алгам? Коммерческий дейт. Мына коммерческийби баары? Мына кайрылуу кат менен келдим. Могул жерде жалаң карапайым эл, биздин аркабызда саясатчы да жок, башка улут да жок, эч ким жок, жалаң карапайым элдин ынтымагы менен үй салынды. Эмне деген жакшылык бул? Бул өмүрүнүн акырына чейин жашай турган үй салынды. Ошону кел элге айтып койгулачы, мындай көрсөткүлөчү, мындай көрсөтүп эле койгула бир 2 мүнөт алып. Ошону элдер көрсүн, менин балам көрсүн, сенин балаң көрсүн, сиздин балаңыз көрсүн. Баары көрсүн, анан ойлонсун. Адамдар бири-бири үчүн жакшылык кылса болот турбайбы? Алар дагы ошонун айланасына ой жүгүртөт. Бизде бүт коммерческий дейт. Мен суроо бердим ал жерден. Бүт коммерческийби десем, ооба деди. Баарына төлөнөт десем, төлөнөт дейт. Андай боло турган болсо менден сизге бир суроо бар дедим. Кече күнү бирөө атып кетти. Жаңылыктан бердиңер. Бирөөнү атып кетти, атылганы өлдү. Тигин алып барып камап койдуңар. Кимиңиз акча төлөдү? Жаңылыктарда маалымат кетип атат. Ушул эле жакшы жаңылык берсек деле болот да, туурабы? Ырларда жөнөтүшөт кээ бирлерчи. Жакшы сөз, жан эргитет деп коет го. Кайрымдуу бол фонддун азаматтарына деп мынакей. Кайрымдуу бол фондун түзүп азамат, калк ичине ыраазычылык жаратат. Көөдөнүнө арман толгон инсандын капалыгын сооп иш менен таратат. Кайрымдуу бол фондду түзүп азамат, колдоп жөлөп майыптарга баратат. Көңүлүнө сооп иштерин уютуп, бата алып, дил агартып баратат. Суктанамын, рахмат айтып сүйүнө, Айзаданын бүткөн актам үйүнө. Бар болгула фондду түзгөн жигиттер, алкыш алдың Аллахымдан күнүгө. Кубангандан көзүм жашка чайылды, жапжаш балдар сооп ишке жабылды. Бизден дагы чыгат экен кайрымдуу, мына көрчү азаматтар табылды.
Бул аптанын эпизоду ушуну менен аягына чыкты. Аны мен Элимурат Ашралиев даярдадым. Бүгүнкү чыгарылышта Азамат Байматов менен тааныштырдым. Apple, Google жана башка подкаст платформаларында кишидебиз деп жазылып коюңуз. Ар бейшемби күндөрү жаңы эпизод өзү тизмөгүңүзгө келип түшөт. Бул подкаст жөнүндө досторуңузга жана тааныштарыңызга айтып бериңиз. Эпизоддо көңүлүңүздү бурган нерсе болсо, же кандайдыр бир ой пикир айткыңыз келсе, 0552 012 789 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу байланышыңыз. Бул киши подкасты Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Айтылган ой пикирлер фонддун көз карашын билдирбейт. Киши подкастын укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки эпизоддо амандашканча.